220 жыл ибадат кылган Барсис тууралуу баян. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мурда Барсис аттуу киши Аллах Таалага 220 жыл ибадат кылат. 220 жылдын ичинде бир көз ирмемчилик убакытта Аллах Тааладан каплетте калбай такыр күнөө жасабайт. Анын ибадатынын берекеси менен 60 000 шакирттери болуп, алардын бардыгы абада учуп калат. Анын ибадатын көрүп, асмандагы периштелер да таң калышкан экен. Аллах Таала периштелерге айтат: "Силер Барсистин азыркы ибадатын көрүп, таң калып жатасыңар. Бирок мен билген нерсени силер билбейсиңер. Менин билишимде арактын кесибетинен бул Барсис өмүрүнүн акырында капыр болуп, тозокто түбөлүк калуучулардан болот." Бул сөздү Иблис алейхи лаанату угуп, сүйүнүп айтор, бул Барсистин ыйманы менин колумда экен деп, анын ибадатканасына бир ибадатчыл адамдын кейпинде барат. Барсис: "Сен кимсиң?" дейт. "Сага эмне керек? Мен да сага окшон бир ибадат кылуучу пендемин. Эгер мага уруксат берсең, экөөбүз бири-бирибизге жөлөнүп таянып, көбүрөөк ибадат кылар элек" дейт. Барсис уруксат берет. Иблис кирип ибадатка киришет. 3 күн жебестен, ичпестен, уктабастан ибадат кылат. Барсис анын ибадатына, кайратына таң калып айтат: "Мен 220 жылдан бери ибадат кылам. Күндө бир маал жеймин, ичемин, уктаймын. Бирок сен 3 күндөн бери уктабайсың, жебейсиң, ичпейсиң. Кандай бул иштерге чыдайсың?" дегенде, Иблис айтат: "Туура, мен деле сага окшоп эс алгым келет, жегим, ичким келет. Бирок мен бир күнөө жасаганмын. Уйкум келгенде эле ошол күнөөмдү эстеп, уйкум качып кетет. Курсагым ачканда эле ошол күнөөмдү эстейм. Курсагым ачканын да, суусаганын да билбей калам." Барсис айтат: "Мен эмне иш кылсам, сендей кайраттуу болом" дегенде, Иблис айтат: "Сен да бир күнөө жасасаң, кайра тобо кылсаң, Аллах Таала ырайымдуу, мээримдүү зат тобаңды кабыл кылат. Андан соң ибадат кылсаң да, ибадаттын лаззатын, жыргалчылыгын табасың." Барсис айтат: "Мен кандай күнөө жасайын?" Шайтан айтат: "Зина кылган." Барсис айтат: "Жок, бул иш менин колумдан келбейт." Шайтан айтат: "Бир момун адамды өлтүргөн." Барсис айтат: "Жок, бул иш дагы колумдан келбейт." Шайтан айтат: "Арак ичкен." Бул күнөөлөрдүн жеңили, себеби эч кимге зыяны жетпейт. Барсис аракты жеңил көрүп, аны мен кайдан табам дейт. Шайтан айтат: "Балан айылга баргын" деп, бир арак сата турган аялдын дарегин берет. Барсис ошол дарекке барып, өтө бир сулуу аял арак сатып олтурганын көрөт. Ал үйгө кирип, арак сатып алып, ичип мас болот. Ал аял менен маектешип олтуруп, зына кылууга чейин барат. Ошол учурда аялдын күйөөсү келип калып, бул абалды көрүп, сабыры кетип, Барсис менен урушуп кетет. Ортолорунда бир канча сокку болгондон соң, Барсис колуна бир балтаны алып, анын башына бир урганда, ал киши өлүп калат. Кошуналар бул иштен кабардар болуп, казыга кабар кылышат. Казынын адамдары келип, Барсистин колдоруна кишен салып, алып кетишет. Казы анын күнөөсүн мойнуна коюп, арак ичкендиги үчүн 80 камчы, зына кылгандыгы үчүн 100 камчы урат. Адам өлтүргөндүгү үчүн дарга асат. Дарга асылып турган учурда Иблис алейхи лаанаты келип, анын абалын сураганда, Барсис айтат: "Жаман шерикке шерик болгондун жазасы ушундай экен." Иблис айтат: "Мен сенин артыңдан 120 жылдан бери жүрөм. Акыры мүмкүнчүлүк болуп, сени ушул абалга түшүрдүм. Дагы деле болсо, сени бул баледен мен алып чыгып кете алам." Барсис айтат: "Эгер мени бул баледен куткарсаң, сенин каалаганыңды жасайт элем" дегенде, Иблис айтат: "Мага сажда кылсаң, сени куткарам." Барсис айтат: "Мен дарда асылып турган абалда сажда кыла албайм да." Иблис айтат: "Көзүң менен ишара кылып, сажда белгисин кылсаң, жетишерлик болот мага." Барсис көзүн ийип, сажда белгисин жасайт. Ошол замат ыйманы чыгып, капыр болот. Иблис алейхи лаанаты максатыма жеттим деп таштап кетип калат.
Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.